Salam dostlar, bugün biz sizler менен чогуу машинанын салонун химический суюктук менен жууса болобу, үйдө эле же болбойбу деген тема боюнча карап көрөбүз. Бул көрүп турганыңыздардагыдай аябай эски, ушундай май сыяктуу болуп калган, катып калган кирлер. Бул ручкаларын, бул материалдагы кирлерди мен көмек менен дагы жууп кетире алган жокмун, чын айтканда. Химическага берейин дегем, бирок химическада деле аябай баарын тазалабайт деп уккам. Ошондуктан өзүм эле барып, момундай химическая диля салону дегенди сатып алып, 1 литр суу болот экен. Анын үстүнө мен 3,5 литр суу коштум. Анан момундай сепкич баклажкага куюп алып сепсек болот экен. Мынам себебиз достор. Аябай жакшы сепсек, ошо кирлер эзилет экен. Мындай щетка менен дагы бир сыйра кычыктарына оюп тряпка кол батпаган жерлерди ушундай кылсак, чындап эле мындай эффект бар экенин байкадым мен. Чем мындай жөнөкөй болгонуна караганда ушинтип тазалап койсоңуздар, более аккуратно, более ушундай татынакай болуп көрүнүп калат экен салондун ичи. Мына достор, кычыктарына чейин жакшы тазалайт экен. Видеодон аябай жакшы көрүнбөй атат, бирок чынында алсаңыздар, колдонсоңуздар болот. Бул видео сиздерге пайдалуу болсун деп дагы тарттым. Любой эле бир химический машинанын салону үчүн болгон нерсени алып колдонсоңуздар болот. Эми бул салон жагы кычыктарында мурдагыдан жүргөн кирлер, чаңдар көргөнүңүздөрдөй. Мына достор, бир эксперимент, конкреттүү. Септим жөн элечи. Бул жерде аябай жышып да жууп алган эмесмин. Азыр мындай алып туруп септим. Мына тряпка менен ары бери кылганда эле уже таптаза болуп калганын байкасаңыздар болот. Видеодон дагы жакшы көрүнүп атат. Тим эле жаңыдай болуп калган. Мен бир колум менен тартып, бир колум менен тазалагандыктан аябай жакшы тазалап көрсөтө албадым, бирок азыр бүткөнүн көрсөтөм. Каналга катталып коюңуздар. Пайдалуу нерселерди көрсөткөнгө толук аракет кылам. Мына достор, көргөнүңүздөрдөгүдөй таптаза болуп калды. Жаңы сыяктуу. Мына ушинтип тазалап койсо сонун болот экен. Бул жак эшиги, оң жак эшиги. Кубарып, мындай тат болгонсуп тура берет экен, суулап арчса деле. Бирок могу химическая мынандай таасир берет. Мына достор. Видео пайдалуу болгон болсо, комментарий калдырыңыздар. Бул видео бардык кыргыз эли үчүн. Ошондуктан достор, сөгүнбөй, жаман сөз айтпай, эскертүү берсеңиздер болот. Мен бардык эскертүүлөрдү кабыл алам. Жана сөзсүз кубанычта болом. Мына достор, мен бардык жерден тарта албадым, бирок аябай чындап эле жакшы
таасири бар экен. Мына азыр эми бул сиденьясы аябай кир, бул кирин да кетире алган эмесмин. Жөн эле себип бир 2-3 секундтан кийин сразу эле щетка менен же болбосо тряпка менен артсаңыздар момундай аппак болуп калат экен. Көрүшкөнгө чейин саламатта тургула достор.